Жүзүн көрсөткүсү келбеген бул жаран мындан 4 жыл мурда Жубай өлкө шаар ичинен ипотекага баатыр алуу үчүн коммерциялык банктан насыя алган. 2020-жылы пандемиянын кесепетинен төлөмдү убагында төлөй албай, күрөөгө койгон жаңы конуштагы үйүн насыялык уюмга алдыртып жиберет. 1 жылдан кийин $35.000 бааланган үйүн кайра сатып алуу үчүн насыя берген коммерциялык банкка кайрылса, алар $50.000 сураган. Жабырлануучу азыр прокуратурага арыз менен кайрылууда. Банк – это залог в виде жилого дома, но получается отобрал. Төлөмдү өз убагында төлөй албай калганыбыз үчүн күрөөгө койгон жер тамыбызды берүүгө туура келди. Былтыр керектүү сумманы чогултуп үйүбүздү кайтарып алалы десек, насыя берген коммерциялык банк $35.000 үстүнө $15.000 кошуп сатаарын айтууда. Азыр башкы прокуратурага бул ишти Улуттук банктын кароосуна берди. Буюрса маселе оң жагына чечилет деп ишенем. Банктар тарабынан насыя берүүдө камсыздалган жана камсыздалбаган кредит деп экиге бөлүнөт. Анын үстөк пайызы ар бир банктын ички саясатына жараша болот. Мисалы, кээ бир банктар алган карыз акча 100 000 сомго чейин болсо, каражатты күрөөсүз берет. Ал эми 100 000 сомдон жогору болсо, анда сумманын өлчөмүнө жараша жаран кыймылсыз же кыймылдуу мүлкүн күрөөгө коюуга милдеттүү. Алып жаткан кредит насыяны кайда кетирип жатам, ошол эле учурда ошол насыяны договордун негизинде, келишимдин негизинде төлөй албай калган учурда, өзүнүн милдеттерин аткара албай калган учурда коюп жаткан күрөөсүн банкка берип жаткандыгын ошонун убагында клиент кардарыбыз түшүнүшү керек да. Улуттук банктын маалыматы боюнча өлкөдө финансылык сабаттуулуктун деңгээли кыйла төмөн. Жарандар өз милдеттерин толук кандуу билбегендиктен насыя алууда ар кандай кыйынчылыкка кептелишет. Өлкөнүн башкы финансы уюмунда керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмү коммерциялык банк менен кардардын ортосунда жаралган талаштуу маселени жөнгө салып, жарандарга көмөк көрсөтүп келет. Финансылык кызмат көрсөткөн уюм менен талаш тартыш жаралса, ар бир жаран арыз менен кайрылууга укугу бар. Кайрылуулар ошо соттун чечими чыккандан кийин келип түшөт. Бул учурда Улуттук банк соттун чечими чыккандан кийин чечимге келип жаңы чечим чыгарууга укугу жок. Карыз алуучулар, керектөөчүлөр андан жогорку сотко, инстанцияга кайрылышы мүмкүн. Улуттук банк жарандарды насыя алууда шашылбай, бардык оң терс жактарын таразалап алууга чакырат. Карыз алуучу келишимдин ар бир пункту менен кылда таанышып алгандан кийин гана кол коюшу керек. Себеби жаран төлөмдөрдү өз убагында төлөй албаса, анда банктар күрөөгө коюлган мүлктү алып коюуга укугу бар. Ошол үчүн насыяга жоопкерчиликтүү мамиле жасоо абзел. Айжамал Болот кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.